эл ичиндеги ынтымактын бекемдиги иш-чаранын өтүшүнөн кабар берет. Ак өргөлөр көтөрүлүп, ак калпактуу аксакалдар, ак элечек апалар майрамдын көркүн ачышты. 5 айылдын эли биригип жаз майрамынын алкагында улуттук каада салтты аздектеп, бири манас айтса, коңшу айылдын эли каада салттарды көргөзүп беришти. 5 айылдын ынтымагы бул бири-бирибизге жылышып келатат. Иш-чаранын бардыгы айыл өкмөтүнүн тапшырмасы менен элдин биримдигин бириктире турган болуп, ошондой ынтымак менен келип атабыз. Жакшы, Кудай буйрса, майрамыбыз жакшы өтүп атат. Ысык көл айыл аймагынын карамагындагы 5 айылдан топтолгон тургундардын бул алгачкы аракети эмес. Ар жылы Нооруз эгемендүүлүк майрамын бирге өткөрүп келишет. Бул ирет айылдардын арасында кароо сынак жарыяланган. Жалпы айылдын жөнөкөй тургундарынан ушундай чыгармачылык бир маанай тартуулоо максатында маданий иш-чара уюштурган экен. Эң жакшы самалык болду. Баардык командалар активдүү катышып, өзүнүн колунан келген чеберчиликтерин көрсөттү. Андан тышкары жаздын келиши менен деп жакшы күнүбүз да ачык болуп, жакшы жаздын берекеси мол болсун, түшүмүбүз мол болсун деген жакшы сөздөр айтылды. Тамагаш көргөзмөсүнөн тартып боз үйлөрдүн тигилиши жасалгасы. Ал арада берилген темаларды ачып берүү менен калыстардын сынынан өтүштү. Жыйынтыгында 3-чү орунду Сары Булуң, 2-чү орунду Михайловка, ал эми 1-чи орун Тогуз Булак айылына тапшырылды. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдакунов, Мадина Бакирова, Түп району.